ак пресс маалымат борборунда Канжар Кадыралиевдин апасы жана тарапташтары маалымат жыйынын өткөрүштү. Эң кызыгы буга чейин өкмөт тарабынан убактылуу пайдаланууга берилген жер тилкемди Канжар Кадыралиев күч колдонуп тартып алды деген доо арызы менен кайрылды деп айтылып келген Бекташев маалымат жыйынына өзү келип, ал арызды өзү жазбагандыгын, компьютерге басылган баракчага кол койдуруп алышкандыгын, ден соолугуна байланыштуу бул маалымат жыйынында отура албастыгын айтып чыгып кетти. Убагында пикир келишпестик болгон. Азыр ушул күндө биз келишип алдык. Биз жакын турган адамдарбыз. Бул саясий буйрук болгонсуп жатат. Жакында осу Сактан Келдибаев өкүлүнүн мамилесин саясатташтырышканы аз келгенсип, эми мынтип убактылуу ижарага берилген жер тилкесинин ээсин бизге каршы тукуруп жатышат. Негизи саясий буйртманы жасап аткан адамдар мыйзамды түшүнгөн болгон болсо, ал жер ижарага берилген өкмөттүкү. Канжар аны тартып алганга акысы жок дейт өз сөзүндө эл өкүлүнүн апасы Агдана Кочкорова. Атайын заказ деп ойлойм. Бирөөлөрдүн тилине кирип, өзү дагы жазды, баягы тосмо арызында жүрөт. Азыр бирөө алып кетти. Өзү жазган компьютердин демесинде окуй албай эле кол коюп бирөөнүн 3 гектар тилине кирип, 3 гектар жер арендага убактылуу неме жазып койдум. Биз өзүбүз тууган адамдарбыз. Анан өздөрү келишип, жакшы мамиледе. Азыр көрдүңөр эми бул кеңири деле сүйлөй албайт. Урматтуу боюнча далил жок. Алмаз Атамбаев, Бул өзү айтып жатат, Аида Салянова кызым, сөзүнө кирип кана жазган. Сиздерден мен ушу атайын чын издеп келдим. Ушул жерге суранып келдим. Эки тараптуу карап, ал боюнча тергөө иши жүрүп атат. акыйкатчылык менен баланын мыйзамдын чегинде карап нерсе дейм. Себеби мен коркуп калган жерим бар. Санжарбегимди алып кетишти. Эми Канжарымды бере албайм деп айтып атам. Өзгөн районунан келген Канжар Кадыралиевдин тарапташтары бул окуяга мындайча баа беришти. Канжардын артынан ушул иш башталгандан бери өзгөндө тынч жашоо жок. Канжарга кимдин доосу бар деп суроо сапкыт салышып, колдоруна акчасын көтөрүп алышып, эшик каккылап издеп жүрүшөт. Качанкы бир келишим менен бир буюмун сатып алган, бүгүнкү күндө Россияда иштеген бир жердешибизди да сен сатып албай тартып алган деген доо арыз жазып бер деп кайрылып атышканын уктук. Мынчалык кара санатайлыкка барган эмелер жетим жесир, жарды жакырларга колунан келишинче жардам берип турган Канжар уулубузду агасы Санжардай кылышабы деп да чоочулап турабыз. Ошол боюнча бир эки ооз сөз сүйлөп берейин деген ой менен ушул жерге келип калдым. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, урматтуу Айда кызым, мына жылдан жылга Кудай буйрса эл көрүп турат, түшүнүп турат. Жылдан жылга силердин чыгарган мыйзамыңар, закондоруңар ишке ашып келе жатат, жакшы жагына кетип атат. Мына ошого байланыштуу. Мен байкоома караганда мындан 2 ай мурун Келдибаев Сактан тарабынан Кадыралиев Канжардын атына куру доомат коюлуп, арыз жазылып, ошол жала коюлган эле. Анын чын төгүнүнө жетип, юридикалык текшерүүлөрдөн кийин, иликтөөлөрдөн кийин ол Канжар балабыз бул жерде Сактан Келдибаевдин дооматында жок болуп чыкты. Ошол Сактандын берген доомат арызынын негизинде жалган болуп калгандыгына байланыштуу Сактан тараптар бүт элди, журтту, туугандарын уюштуруп алып, элдин тынчын алып, бүгүнкү күндө күнү түнү дебей үймө үй киришип, баягы көңүлү бош, акчага кызыктар адамдарды издеп, түрдүү амалдарды колдонуп, Канжарга жала жаап камаштын аракети болуп атат. Себеби булар эми Канжарга кур доомат койдук эле, ал ак экен, значит бизге эми кысым көрсөтөт деген ишенич менен ушуну жасап атышат. Ал эми Канжар болсо жардыныга жардам берип, алсыздарды колунан жетелеп, алдыга жетелеп, жардам берип, элге журтка жардам берип жүргөн элдин чыган уулу. Мына өзүңүздөргө белгилүү Канжар балабызды мындан 5 жыл мурун
бердик Санжарды. Эми бүгүнкү күндө ушундай кур жала менен Канжар балабыздын тагдырына коркунуч туудурулуп турат. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, Айда кызым, бул нерселердин туура эмес экендигин жакшынакай кылып иликтеп, туура чечим чыгарып берет деген толук ишеничтебиз. Бүгүнкү күндө мен Өзгөн районунун элинин атынан, аксакалдарынын атынан келип отурам. Менин жабырлануучумдун күнөөсү бүгүнкү күндө убактылуу жайга кармап тергегидей же издөөгө салгыдай далилдене элек. Анткени бир доочусу менин үйүмү талап тоногон тааныштарың үчүн сен жооп бер десе, экинчи доочусу өзүңүздөр күбө болгондой доом жок деп келип олтурат дейт өз сөзүндө Кадыралиевдин актоочусу Байыш Жорубеков. Сактандын иши боюнча сурактарды берген, неме беттештирүү протоколдо беттештирүү жүргүзгөндө ар дайым барып жүргөн. Кече мына Бекташев Абдимиталовдун делосын арыз жазып, дароо иш козголуп эле чакырбастан туруп айып угузуп заводчуна. Анан кийин башкаруу чарасын заводчуна алгандан кийин ал убактылуу качканга айласыз болду. Себеби башка күнөөсү жок болсо деле азыр барса эле киргизет. Мыйзам боюнча официалдуу түрдө повестка берип чакыртыш керек да. Повестка берген жок, Канжар алган жок. Даже мына адвокат биз билбей калдык. Эми кечеги күндөн баштап алар издөө жарыялады официалдуу түрдө. Ошондуктан биз сиздерге мына кайрылып жатабыз. Бул жерде дагы сиздерге айта кете турган нерсе, Бекташев Абдимиталов өзү тосмо арыз менен дагы кайрылып атат. Мен бул арызды түшүнбөстүктөн, билбестиктен бирөөлөрдүн алдоосуна алданып калып жазыптырмын. Анан ошондой эле эч качан мына Канжар келген эмес деп туруп жазып атат. Менин байкашымча өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев расмий кайрылган энелердин үнүн укпай койгон учуру боло элек. Ошондуктан бүгүн балама болуп жаткан саясий буйртманы калыстык менен мыйзам чегине тескелишине жардам беришин мен да өлкө башчысынан суранам. Биз Кармышак Кадыралиев экөөбүз жаман болсок 8 балага жогорку билим берип, 2 баламды эл өкүлү кылып эл шайлап, калган балдарымды өкмөттүк кызматтарга иштеген даражага жеткирбейт элек деп өз оюн ортого салды Агдана апа. Кабарлар KG сайтына Үмүт Муканбетова.